Урматтуу көрүүчүм, дагы эфирден амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Ассаламу алейкум. Бүгүн биздин кезектеги видеобуз жарыкка чыкты. Бүгүнкү видеобуз Кыргызстанда банкта иштеп жүрүп, банкты таштап, Швецияга иштеп, бул жакта жашап жаткан мекендешибиз тууралуу болмокчу. Анда кененирээк видеодон. Ассаламу алейкум, Жомарт аке, кандайсыз? Өзүңүз тууралуу кыскача тааныштыра кетсеңиз. Аты жөнүңүз, кайсыл жердин кулунусуз, кайсы окуу жайды бүттүңүз, Швецияга келгениңизге канча болду, кайсыл жерине келдиңиз? Алейкум ассалам, Нурболот, жакшы рахмат. Өзүңөр кандай жакшысыңарбы? Өзүм жөнүндө айта кетсем, мен Жалал Абад областынын Базар Курман районунда 1-май айылында туулуп өскөм. Жана орто мектепти ошол жакта эле аяктадык. Орто мектепти бүткөндөн кийин 2006 же 2011 жылы экономика жана ишкерлик университетин аяктадым, экономика бөлүмүн. Андан кийин 2011ден 2017 жылга чейин ачык акционерлик коом Optima Bank'та кредитный эксперт болуп иштедим. 2017 жылы буйрусамда жай айында Швецияга келгем, Стокгольм шаарына. Ошондон бери буйруса мына 3 жылдын жүзү болду Швецияда эмгектенип келе жатабыз. Дароо эле мекендештер күткөн суроолорго киришсек анда. Эмне себеп болуп калды Кыргызстандагы өзүңүздүн бир банктагы иштеген жумушуңузду таштап Швецияга келип калышыңызга? Анан башында келгенде кандай кыйынчылыктар болду? Башыңыздан кандай кыйынчылыктар өттү? Ошол жөнүндө кеп салсаңыз. Эми чындыгында бул суроо аябай көп берилет. Эмне болуп кетип калдың, кантип кетип калдың деген суроолор байма-бай эле берилип турат. Эми эмне себеп болуп келгени, эми Кыргызстанда деле банкта иштеп, Кудайга шүгүр. Бардыгына шүгүр кылышыбыз керек, Кудайга шүгүр эле жашап атканбыз. Эми болгон сайын болсун дейбиз да, адам баласыбыз кантсе да. Бул жакка келгенден максат, эми бизде Кыргызстанда айлык, билесиңер, айлык Кыргызстанда канча айлык аласың? Эми ортосу менен бардыгыбыз билебиз ким канча алат. Эми айлык деген сөз бул айлыктан айлыкка жетүүчү эле каражат, мындайча айтканда, эч кандай акча топтой албайсың. Мындай күнүмдүк турмушка жетет, Кудайга шүгүр. Эми тилекке каршы мен жеке өзүмдүн жеке үйүм, квартирам жоктугуна байланыштуу. Биринчи максат ушу чет өлкөдө иштеп, Кыргызстандан үй алуу, квартира же болбосо үй салуу максатында келгем. Экинчиден, эми бала чака убакыт өткөн сайын биздин бала чакабыз чоңоюп атат. Бала чака дагы ушу бизге окшоп кыйналбасын келечекте деп, аларга да бир аз условия жаратуу максатында чет өлкөгө чыгып бир аз аларды кандайдыр бир жакшы илим алууга, жалаң ошо илим алуу багытка, илим алуу бир жолуна түшүрүп койсок, мындай окуп атып, анан ар бир ишке мындай секиртпестен бир жол менен окуу, бир гана окуу. Ошол жол менен кетсин деп шарттарды жаратуу максатында дагы келип олтурабыз. Келгенде эмне иш кылдыңар? Кантип иш баштадың? Тили кандай экен деген суроолор да аябай көп болот. Эми Швеция в основном өзүнүн тилинде, швед тилинде сүйлөшөт. Англис тилин биздин Кыргызстандагы орус тилинде, экинчи тилинде колдонушат. Келгенде эмне иш кылдык? Биз швед тилин билбейбиз эч кандай. Англис тили да аябай аз жаңы келген убакта. Русскоговорящий, анан өзүбүздүн Средний Азиядагы өзбек, кыргыз, казак туугандарыбыз менен разнорабочий болуп ишти баштадык. Орусча айтканда баягы подсобник, жардамчы болуп. Евроремонт, кыскача айтканда, евроремонт, краска, үйдүн тегереги, кандай жумуш чыкса ошол иштерди кылып аттык. Эми жаңы келгенде чындыгында зарплатаң аз болот. Себеби колуңдан кандайдыр бир жакшы жумуш келбейт. Шведский стандартты билбейсиң. Эми ар нерселерди үйрөткүчө убакыт өтөт, чындыгында. Убакыт өтүшү менен үйрөнөсүң. 1,5 жылда мен ушу евроремонт
бирок ремонт менен алектендим. 1,5 жылдан кийин официальный контракт алып электромонтер болуп азыркы күндө иштеп атабыз. Биздин маалыматка караганда сиз азыркы учурда солнечный батарея коюп иштейт экенсиз да. Ошол жөнүндө бир күндүк ишиңиз кандай өтөт? Ошол туурасында айтып өтсөңүз. Ооба, азыркы күндө мына буйруса 2019 жылы февралдан бери ушу электромонтер солнечный батарейка тармагында иштеп келе жатам. Шведский фирмада. Ишибиз кандай болот? Күнүгө 8 сааттан жумуш, обедтен тышкары. Эртең менен саат 7-де башталат, 7-ден кечки саат 4-кө чейин эмгектенебиз. 1 саат обедке чыгарсаң, ошо менен 8 саатта болот жумуш болот. 5 күн иштеп, суббота, базар дем алыр. Солнечный батарейкада эмне иш кылат? Солнечный батарейкада биз нөлдөн баштап баардык установка кылабыз. Жана ошондой эле счетчикке чейин биз алып барып беребиз. Жана ошондой эле фирма, шведский фирма 25 жыл гарантия берилет. Счетчик алып баргандан ал жагын обычный электрик өзү токтоп подключение кылып берет. Негизинен ушундай жумуш. Солнечный батарея койдурган кандай плюстарды алат адамдар? Жана Кыргызстанга канткенде ушул электр тармагын жайылтса болот. Ушуну ишке ашыруу үстүндө ойлоруңуз же пландарыңыз барбы? Ушул Кыргызстанга ушул тармакты өнүктүрүү боюнча. Эми солнечный батарейканы койдурган клиенттерден айтып өтсөм, кимдер койдурат? Солнечный батарейканы Швецияда чоң организациялар, карлар үйү, бала бакча, мектеп жана соода түйүндөрү койдурат. Негизинен анткени Швецияда өзлөрүнүн акчасына 1,5 крондан ашыгыраак 1 киловатт, а биздин акчага отургондо 10 сомдон 15 сомго чейин бул ойноп турат. Минус плюс 10 сом 15 сомдон. Ошого байланыштуу чоң соода түйүндөрү солнечный батарейка койдурат. Анын үстүнө 25 жыл гарантия деп айтпадыкпы? 25 жыл иштете алат. Электр тармагын биз установка кылганда негизинен материалдар Германиядан келет. Панелдерибиз Кытайдан да келет, Таиланддан келет. Ушундай ар жактан панелдерин колдонобуз. Преимущество. Преимущество буну каалагандай колдоно бересиң. Коркунуч жок, если установка кылып алгандан кийин. Себеби күндөн эле энергия алат күндүзү, а кечинде ошо өзүнүн аккумулятор болот, аккумулятор сактап берип, таратып бере берет. Эми канчалык көп панел койдурган сайын ошончолук токту көп алса болот, кадимкидей эле. 3 панелди койсоң, примерно 1 саатта 1 киловатт чыгарып берет деген сөз. Анын үстүнө погодага жараша. Кыштын күнү азыраак, жаздын күнү балким көбүрөөк болуп калаттыр. Эми бул орто эсеп менен айтканда. Мен ойлойм, эми Кыргызстанды карап көрүш керек. Себеп бизде 76 тыйын. Эгерде 2 сом 16 тыйындан болсо, Кыргызстанга койсоң бул актай. А эгерде 70 тыйын, 72, 76 деп атат, эми кайсы жагдан болуп калды азыр точно так маалыматым жок менде. Анда болгон болсо, обычный электр энергияны колдоно бергенибиз жакшыраак го деп ойлойм. Кыштын күнү бирок солнечный батарейка бизге керек деп ойлойм. Анын үстүнө буну Кыргызстанда мисалы баягы жайлоого чыгат эмеспиз, Малжан менен Алекбиз. Ошолор колдонсо аябай сонун болот. Себеби буну апар установка кылат жайдын күнү. Күздүн күнү түшүп келатканда кайра чогултуп алсаң боло берет булар. Съемный болуп коюлат. Эгер бузулуп калса кайра алмаштырганы болот. Ошондой плюс жактары бар. Кайсыл жерге күн тийсе болду. Анын үстүнө күн бүркөк болсо дагы иштей берет бир чети. Негизинен ушундай эле. Бизде Кыргызстанда акчасына кызыкмай жагы бар эмеспи? Анан Швецияга келгенде кыргызстандык жараныбыз канча акча тапса болот? Мисалы азыр Кыргызстандан ушу Швецияга барып иштейм деп атса, анан эгер жашыруун болбосо сиз канча акча табасыз, ошону мынчадан мынчага чейин деп айтып берсеңиз. Биздин маалыматка караганда сиз үй бүлөңүз мененсиз бул жакта. Анан кандай
жетеби ошол акча, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи туура эле суроо. Мындай суроолор көп эле берилет. Негизинен эми кандайдыр бир сыртка чыгаардан максат жакшы жашоого умтулуу же болбосо кандайдыр бир келечекке жакшы ойлор менен кадам таштоо деп эсептейм мен өзүм. Жеке бул көз карашым. Анан Швецияга келбегенге бир кандай калп болду, кандай жашашат деген кызыгуу да болду. Эми Швециядан негизинен айлык, Кыргызстандагыдай айлык же болбосо Орусиядагыдай айлык төлөнбөйт. Саатына төлөп берет бул жакта. Иштеген саатың аласың. $10 башталат, $8, $9. Эми ал контрактыңызга жараша. Ким кандай контракт түзөт, ошол контракттын негизинде акча төлөп берилет саатына. Жана ошондой эле Кыргызстандын жараны канча тапса болот дейт. Эми так дана айта албайбыз ким канча иштейт, кандай болот. Эгерде кандайдыр бир фирма менен контракт түзүп иштеген болсоң, минимальный $1,5 зарплата алса болот. Эми андан жогору стажыңызга жараша, жылдан жылга өткөн сайын балким зарплата көтөрүлөт. Буларда автоматически самостоятельно карап, эгерде ишиңиз жакшы болуп, ишиң жагып турган болсо, самостоятельно өздөрү зарплатаны көтөрүп берет. Эми биздики канча орто сап менен $1,5-2 тегерегинде. Анын үстүнө үй бүлөңүз менен экенсиз, үй бүлөңүз менен жетеби дейт. Албетте, буйруса, Кудайга шүгүр, баарына шүгүр кылышыбыз керек. Жетет. Белибизди кенен кылса эле баарыбызга жетет. Үй бүлөмө ооба, үй бүлөбүз менен бул жактабыз. Бир уул, бир кызым жана келинчегим болуп келгенбиз бул жака. Жана ошондой эле кызым садик барат. Кийинки уулум бул жакта Швецияда төрөлдү. Өзүңүз менен сүйлөшкөндө 3 жыл болуп калды деп калдыңыз. Биринчи өзүңүз келдиңиз, жана үй бүлөңүз кантип чакырып алдыңыз, жана бир балам бул жакта төрөлдү деп калдыңыз. Швецияда кандай жеңилдиктер бар экен ушул төрөтканада болсун, же болбосо садикке барганда болсун, атайын бул жакта мамлекет кандай көңүл бөрөт экен ушул биздин келечегибиз болгон жаш балдарга? Ооба, 2017-жылы биринчи мен өзүм келгем. Өзүм келип, мындайча айтканда, орусча айтып коет, обстоятельстваны көрүп, кандай иштесе болобу, эгерде үй бүлөм чакырсам кыйналып калбаймбы деген ойлор албетте болбойт эмес, болот. Ошентип кеңешип 2018-жылы келинчегим кызым экөө келди. Чакырттык, виза аштырып эле, ушул визанын негизинде Швецияга келди. Швецияга келгенде келинчегим тазалык. Эми айыл кишилер в основном уборка деп коет, орусчасы уборкада иштешет, тазалыкта, кандайдыр бир ооруканаларда, же болбосо мекемелерде, же болбосо баягы үйлөрдө, квартираларда ушундай бир фирмалар менен иштешет. Ошентип иштеди. Кызым садикке барат, кызымды садикке киргиздик. Садикке киргизиш кандай? Баягындай ал жакка бар, бул жакка бар жок. Эч ким менен кезикпейсиң. Онлайн түрүндө же болбосо кат аркылуу очередке турасың. И очередтен келгенде онлайн же болбосо кат аркылуу алар дагы ответ берет. Бул садикте орун мынчасында бошойт. Эгерде силер макул болсоңор, ошол садикке берсеңер болот деп кат келет, же болбосо онлайн SMS жиберип турушат. Садикке киргизүү, кезек күтүү биз үчүн эч канча болгон жок. 15-20 күндө эле кезек келди бизге. Очередке тургандан кийин и садикке барат. Ай сайын акы төлөнүүсү $100 ай сайын төлөп берилет. Биз $100 төлөйбүз айына бир кызыма. Эгерде 3 баладан жогору болсо, садик ал жерге жазылып турат. Ошол жанагы бизче района деп коебуз, буларды коммуна делет. Ошол районадан келген катта жазылып турат. Бир балага $100, 2 бала болсо дагы ошончо $200,
3 баладан тарта 100% садик акысыз, бесплатно мындайча айтканда. Садикке барышат экен. Көп балаларга ушундай жеңилдиктер бар экен. Андан кийин 2019-жылы күзүндөсү экинчи уулум Швецияда жарык дүйнөгө келди. Эми келинчегим боюнда болгондон кийин эле учетко туруу же болбосо кандайдыр консультация алуу, ооруканалары эч кандай акча алган жок бизден. Бардыгы бесплатный болду. Жана роддомдо төрөтканадагы эч кандай акча алган жок. Акча албайт экен. Бизде ошондой болду. Эми өзүмдүн башымдан өткөндү айтып берип атам. Кыргызстандагыдай эле 2-3 күн роддомдо карап, эгерде баланын ден соолугу жакшы болгон болсо, үйгө жиберем. Айта кетчү нерсе, буларда бизде роддомдо төрөлгөндө эле эмдейт да. Эми чоң ызымдан көрүп калдым аны. Булар жакта эмдөө 6 айдан толгондон кийин эмдөө башталат экен. Ага чейин баланын көтөрө албашы ыктымалдуулугу бар деп жаңы төрөлгөн ымыркайга эч кандай вакцинация жасалбайт экен. 6 айга толгондо биз ал вакцинациясын алдык. Жана ай сайын поликлиникага барып контролдоп турат. 6 айдан өткөндөн 2 айда же болбосо 3 айда өздөрү чакырып, онлайн же болбосо кат аркылуу же болбосо SMS жазат телефон номериңерге. Ушундай байланышта болуп барып кабар алып турасыз. Баланын ден соолугу кандай өсүп атат, эмне витаминдерди бериш керек, эмне жетишпейт, общий текшерип, бала кандай чоңоюп атат, консультациялар берип турушат. Бардык консультациялары жана кандай десек, поликлиникадагы обслуживаниялар бардыгы бекер. Анан эгерде ооруп калып, өзүңүз больницага барган болсоңуз эч качан Кыргызстандагыдай сразу каралбайт бул жакта. Катуу ооруп атсаңыз гана каралышы мүмкүн. Эгерде экстренный случайда деп коебуз, ошондой учурда карашы мүмкүн. Атак, мисалы, тишим ооруп баштады же болбосо ден соолук начарлады десе, сиз онлайн учеткө турушуңуз керек. Звонок кыласыз, онлайн эмейлден жазасыз. Ошентип же болбосо барып ошол жерде ресепшн деп коет, жана консультационный ресепшндан онлайн очередке турасыз. Ушундай жагдайлар бар. Бардык нерсе очеред убакыт сааты менен. Негизинен ушундай эле. Анан бизде мисалы азыр Кыргызстанда көрүп аткан биздин жердешибиз, мекендешибиз, анан Швецияга кантип барсам болот, барып иштегим келет, ошол жака барайын деп ушинтип пландап аткандарга сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөн бир эмеден жыйынтыкка келип кандай бир кеңеш бересиз? Эми не только что Швеция, кайсыл бир мамлекетке чыгып, кайсыл бир жерге барам десе, эми азыр интернеттин өнүккөн заманы, интернеттен бир сере карап, салт санасы, каада салты, ошол боюнча бир сере көз жүгүртүп койсун. Жана колдон келсе, кайсы тилде сүйлөшөт, ошол тилди бир аз мындай өздөштүргөн аракет кылса аябай жакшы болмок. Себеби бул эми баштан өткөнүн айтып атабыз. Биз келгенде чындыгында бир аз тилден кыйналганбыз, ошон үчүн ушундай кеңештерди берип атабыз, баштан өткөнүн көрүп. Эми Орусияга барганда деле, мисалы, орус тилин билбесек, аябай кыйналабыз чындыгында. Ошондой эле Швеция, башка Америка, кандайдыр бир мамлекетке барганда бир аз интернеттен бир аз маалымат алып койсок, мен ойлойм, эч кандай бир зыяны тийбестир. Ошон үчүн кеңешим, сөзсүз түрдө кайсы мамлекетке барсаң аракет кылгыла ошол тилдин, элдин тилин билгени. Эми өзүбүзгө эле плюс болот. Канча тил билсек, ошончо адам саны деп айткан кыргыздардын макалында. Швецияга келүү үчүн атайын бир дипломдун кереги болобу? Же болбосо ушу Россия өлкөсүндө иштегендей, биз мекендештерибиз азыр көптөгөн ушул Россия өлкөсүндө жүрбөйбү, ошол сыяктуу бул жакка дагы келсе болобу? Кандай талаптар бар? Ошол жөнүндө дагы түшүндүрүп айта кетсеңиз.
туура эле суроо, негизинен жакшы суроо болду. Мекендештерибиздин көбүнө мындай суроолор түшүп турат байма бай. Бул жака Россияга келгенден эле болуп келип иштей албайбыз. Биринчиден, түшүнүктүү. Швецияга кирүү үчүн бизге виза керек. Рабочий виза, рабочий визаны Кыргызстандан аштырыш аябай оор. Же балким ачылбайт. Ошого байланыштуу рабочий визаны через Казакстан аркылуу же болбосо Орусия аркылуу Москвадан дагы рабочий виза аштырып атышат. Ошонун негизинде келип, бул жакта эмгектенип атышат, эмгек мигрант болуп. Рабочий визасы жок биздин иштеп жүргөн мекендештерибиз дагы бар. Аны көрүп эле жүрөбүз. Туристический виза менен келип бул жакта калып кетип атабыз. Жана бул жакта проверканын аздыгы ошого түрткү болуп атат, ошентип иштеп жатабыз. Бул жака диплом кандай, эмне керек, тил керекпи деген суроого эми обязательно тил керек, минималдуу. Эгерде английский тил болсо, жок дегенде ошо диалогду жүргүзгөнү, разговорный деп коет, жана диалогду жүргүзгөнү англис тили болсо да аябай жакшы болот. Эгерде бул жакта жүрүп швед тилин үйрөнүп, бекер окуу жайлар бар. Швед тилин үйрөнгөнү, бул жакта курстар бар, ошол жака швед тилин үйрөнүп, эгерде шведче сүйлөгөн болсоңуз, шведтер аябай андай адамдарга көтөрмөлөйт, поддержка берет. Ар бир швед тилин билет экен деп көтөрмөлөйт. Жана ошондой эле бул жака мисалы жол жоболору, мен албетте биздин өспүрүм мектеп окуучуларына кеңеш берет элем. Колуңардан келсе, Швецияга студент болуп окуганы келгиле. Себеби окуу аябай жакшы берилет дейт. Жана ошондой эле стипендия берилет. $300 ай сайын стипендия берилет. Жана ошондой эле швед жарандарына $600 айына 50 жылга чейин узак мөөнөткө кредиттер берилет. Аябай төмөн пайыз менен. Төмөн пайызы 1ге чейин, максимум 2%ке чейинки кредиттерди берилет. Ошондо ай сайын $900 стипендия алып окуйт. Эми университетти бүткөндөн кийин ишке орношуп, айына $100, $50 50 жылга чейин иштеп, швед жарандары, студенттери төлөп бүтөт. Ошон үчүн студенттер бул жака келип окуса, өзүн каптай алат. Кыргызстандан эч кандай акча сурабастан бул жакта өзүнүн окуусун улантканы жакшы болот. Швеция башка мамлекеттер сыяктуу карантин албай туруп, вирус менен күрөшүп жатышат да. Анан кантип вирусту жеңип жатышат? Сиздин жумушуңуз токтоп калдыбы? Же болбосо эч кандай залакасын тийгизген жокпу сиздин жумушуңузга? Ошол туурасында кеп салсаңыз. Бардык эле ушундай суроолорду көп берип жатышат азыркы учурда. Бул пандемия дүйнөнүн бардык булуңмуштарына каптат десем жаңылышпасам керек. Тилекке каршы Кыргызстанда дагы карантин, Кыргызстанда дагы жок эмес бар. Швеция өлкөсү башкача тактиканы тандашты чындыгында. Швед адамдары мыйзамды сыйлаган жана мыйзамга баш ийген калп келет. Жана ошондой эле булар үстүктөн өздөрүн этият кылып эле дистанция сактап, ар биринен 1 метр, 2 метрден дистанция сактап, бет каптарын тагынганы тагынып, өздөрүн бир аз коргоп жүрүшөт. Ошого байланыштуу булар башкача тактиканы тандап, мындайча айтканда дүйнөлүк эксперимент жасап атат десек жаңылышпасам керек. Эми булардын көз карашы чындыгында башкача. Булардын жанагы здравоохранение деп коебузбу, ошонун министри чечим чыгарып атат, ар бир адамдын өзүнүн иммунитети күрөшсүн. Жана ар бир адам коронавирус менен ооруп айыкса, өзүнүн ден соолугу да бир аз да болсо чыңалат деген
Менимче ушундай тактиканы тандап атышат. Ооругандар жок эмес Швецияда. Каза болгондордун саны да жок эмес. Айыккандардын саны да жок эмес. Бардыгы кетип атат. Так маалыматты билбейт экенмин, статистикасы канча адам ооруду, канча адам каза болду жана канча адам айыкты. Швецияда ошондой эле болуп азыр карантин эч кандай болгон жок, карантин жүргөн жок. Буларда азыр дистанционный работа деп коет, жана орусчасы айтканда. Үйүндө жумуш кылгандар, үйүндө эле жумуш кылып атат онлайн, интернет аркылуу. Мекемелер же болбосо кандайдыр бир мамлекеттик мекемелер адамдар үйүндө эле интернет аркылуу бардыгына жооп берип, через почта аркылуу, через mail аркылуу иштеп жүргүзүп жатышат. Эгерде дистанциялык жумуш кыла албагандар, айла жок жумушка чыгып атат. Алар кимдер? Таксисттер же болбосо коомдук транспортто айдаган айдоочулар, автобус минген адамдар. Ошолор жумушун аткарып жатышат. Кимдин мүмкүнчүлүгү болсо дистанциондук иштеген, ошол үйүндө эле иштеп отурушат. Ар ким өзүнө жараша кам көрүп, өзүнө этият кылып бардыгы жүрүшөт. Бул коронавирустун кесепети бизге да тийбей койгон жок. Албетте биздин жумушубузда бир аз солкундап жатат. 15 күн иштесек бир айда 15 күн үйдө болуп турабыз. Себеби эч бир адам сырттан үйүнө адам келүүсүн каалабайт атат шведтер. Балким болуп калышы мүмкүн, ушундай ыктымалдуулугу бар деп. Чындыгында бардык эле адам чочуп аткан убагы азыр. Ошол байланыштуу биздин ишибиз да токтоп калган жок биротоло, бирок кандайдыр бир кесепети тийди бизге да. 15 күн иштеп, 15 күн дем алуу убактылар болуп атат. Тилекке каршы ушундай жумуш иштеп жатабыз. Анан ушул өлкө тууралуу, ушул өлкөнүн калкы тууралуу айтсаңыз, швед калкы өзү кандай экен? Алардын эмнени үйрөнсөк болот экен, же болбосо сиз эмнени үйрөндүңүз? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Швед калкы кандай? Швед калкы аябай түнт келишет, мындай шайыр эмес. Орусча айтып койсок, законопослушный адамдар чындыгындачы, мыйзамды аябай сыйлашат. Эгер туура келбейт, аткарышпайт. Анан бир ишти баштаган болсо шашылбайт. Бирок качество жагынан аябай катуу көңүл бурулат. Жана ошондой эле жакшы сапаттагы аракет кылат. Ошол нерсеси кылып аткан жумушу сапаттуу болушуна көңүл бурат. Жана эмнени үйрөндүңүз? Швед калкынан эми планды үйрөндүм. Кандайдыр бир нерсени алда коюп пландаштырып, сөзсүз түрдө мисалы шведтерди кандайдыр бир конокко чакырсаң, сөзсүз түрдө бир ай мурун айтышың керек. Себеби булардын планы бар. Бизге окшоп бир жумадан кийин же болбосо эртеңки бизге той ашка келгиле десеңер, булар келе албайт. Эми 100% болбошу да мүмкүн, эми 80-90% келе албашын айтат. Жана ошондой эле убакытка так. Эгерде жумушка саат 7-ге келип кал деген болсо, ошол саатта башталат, же болбосо 5 мүнөт мурун ошол жерде болушат. Биз аракет кылып ошо иш башталышына, мисалы Кыргызстанда же болбосо кечийте барган учурларыбыз болот. Кандайдыр бир жолугушууларга же болбосо кечелерге чогула турган болсок, айтпай эле коелу, 1 саат 2 сааттыкта кеч бара беребиз. Мисалы саат 5-те же болбосо 6-да бул ресторанда тойго деген болсо, той эле өзүбүз дагы кеч барабыз. Буларда андай болбойт, кандайдыр бир убакыт сааты белгилендиби, ошол убакыт саатка барышат. Жана честный жагы дагы аябай жакты мага.
эч кандай жаап жашырбайт, болгондой бетке айтышат. Ушул жактарынан дагы үйрөнсөк жакшы болот. Анан биздин суроолорубуз дагы ушун менен жыйынтыктап атат. Акыркы суроолорубузду берели анда. Швецияда кыргыздар көппү? Же болбосо атайын бир уюм, диаспора барбы? Алар менен чогулуп, ар кандай бир майрамдарда, иш-чараларды уюштуруп турасыздарбы? Ошол жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Швецияда кыргыздардын саны көп деп айта албайм. Себеби 1000-2000ден ортолугу болушу мүмкүн. Ал боюнча бизде так маалымат жок. Ар кандай кыргыздардын өзүнүн Telegram группасы бар. Facebook'та кыргызстандыктар Швецияда деген сайтыбыз бар. Жана Instagram'да дагы Алатау Брикмеси деген сайттарыбыз бар. Жана ошондой эле негизинен жайдын күндөрү чогулуп кандайдыр бир футбол уюштуруп, ошонун шылтоосу менен чогулуп турабыз. Ал жерге дагы 100, 200, 300 адамдын тегерegi келип, негизинен Стокгольм шаарында, Борбор шаарында кыргыздар көбүрөөк, башка жакка салыштырмалуу. Бул жакта ошентип кезип, жайдын күндөрү кезип, кандайдыр бир жаңы жыл кечелерин тосуп турабыз. Жана ошондой эле бири-бирибиз менен карып катнашта болуп турабыз. Ошо Telegramдагы группабыз аркылуу бири-бирине колдон келишинче жардамдарын узатып турабыз. Демек, атайын бир уюм жок экен анда, бирок кыргыздар аябай көп экен. Жакшы анда эң сонун. Анан биздин бардык эле биз интервью алган инсандарыбызга, мекендештерибизге беребиз бул суроону. Сиз кайсыл бир убакыттан кийин кайра Кыргызстанга кетип, кайра кетүү пландары барбы? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Албетте бул ойлорум бар. Өзүбүз бул жакта жүргөнүбүз менен жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот. Жана ошондой эле биздин ата-энебиз, бир туугандарыбыз, досторубуз баардыгы Кыргызстанда болгондугуна байланыштуу бирдолу Кыргызстанга буюрса кайтабыз деп ойлойбуз менен. Бул пландар бар. Швецияда кала турган эч кандай оюбуз жок. Мигрант катары эле иштеп буюрса Кыргызстанга кайтабыз. Жана ошондой эле чет өлкөдөгүлөрдүн баардыгы кайтса керек менимче. Ар кимдин ой максаты ар кандай. Буюрса ойлогон ой максаттарыбыз ишке ашкан болсо Кудайдын буйругу менен Кыргызстанга синеман кайтып алабыз деген ойлорубуз бар. Эң сонун аз калды деп калдыңыз, анда буюрса жакшы пландар экен. Анда биздин суроолорубуз дагы бүттү. Анда ушул менен сиз өзүңүзгө эркин микрофон берсек, Кыргызстандагы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө, ата-энеңизге, бир туугандарыңызга, досторуңуздарга салам жолдоп алсаңыз болот. Ушул биздин Прогресс Медиа каналы, YouTube каналы аркылуу. Жана ошондой эле чет өлкөдө иштеген мигранттарга иштерине ийгилик жана мындай кризистен эсин аман чыгып алышына тилектешмин. Ата-энеме, бир туугандарыма чоң салам. Кыргызстанга салам. Кыргызстанды сагындым чындыгында. Аз калды буюрса Кыргызстанга барышыбызга. Эч качан ата-энем оорубасын, бир туугандарым оорубасын. Негизинен дегеле кыргыз калкым оорубасын. Кыргызстандын да ошол коронавирус жаман илдетинен эсин аман чыгып алышына тилектешмин. Ооруган баардык инсандардын айыгып кетишин тилектешмин. Баардыгыңыздан үй бүлөлүк бакыт, иштериңизге ийгилик каалайм. Чет өлкөдө жүргөн мигранттар эсен аман Кыргызстанга кайтып, ата-энеси менен, бир туугандары менен жана үй бүлөсү менен бактылуу болуп жашашына тилектешмин. Силерге дагы мүдделүү ишиңизге ийгилик.
бар болгула, бир жерде турбастан алдыга умтула бергиле, иштериңерге ийгилик каалайм силерге дагы. Бар болгула. Аха. Анда биз дагы сиз менен кошо ушинтип салам жолдоп калабыз анда. Анда сизге терең ыраазычылык. Буюрса амандыкта, Кыргызстанда көрүшкөнчөктө анда сизге терең ыраазычылык, иштериңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу Прогресс медиа каналынын көрүүчүлөрү, сүйүктүү биздин досторубуз, бул эфирлерди биз бир гана сиздер үчүн кылып жатабыз. Сиздерден бизге бир гана жардам же болбосо бизге колдоо көрсөтүү бир гана жолу бар. Ал жолу болсо дагы бул азыр астында чыккан кызыл эмени подписацияны басып, анан эгер видео жаккан болсо класс басып койсоңуздар, бизге ушул колдооңуздар болот. Анан кандай ой пикир болуп атат биздин эфирлер жөнүндө, ошол жөнүндө сизге кандай ой келди, же болбосо кандай сунуш ой пикирлериңиз бар, ошол туурасында комментарийге кандай ой келсе бүт баарын жазыңыздар. Биз ар бирин окуйбуз, ар бирин жооп беребиз, Кудай буйрса. Анда кийинки эфирлерден көрүшкөнчөктө анда биз жакында биз Кытай тууралуу чыгарабыз. Анан Инстаграмда биз астына Инстаграм жеке баракчаларыбызды калтырабыз. Ошол жака дагы өзүңүздүн жеке ой пикириңиз болсо аны да жазыңыз. Анан биз Инстаграмдан түз эфирлерди кылып жатабыз. Ар кандай багытта дүйнөнүн ар тарабында окуган мекендештерибиз жөнүндө ошол эфирлерди дагы кирип көрүңүз. Анда кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.